Бисмилля. Тамгаларды бир сыйра кайталап коелу. Бул кайсы тамга, Мариям? Алиф. Булчу? Ба, та, са, джим, ха, хо. 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 Бул ха менен бул хо айырмасы, точкасы бар, бирок бул тамак кырылбай атат да. Хо деп бул жөн эле ха. Дал, зал, ро, зей. Зей. Мо з менен мо зын айырмасы бул эки тилдин ортосуна, эки тиштин ортосуна тилди кичине чыгарып айтат. Бул з деп эле айтат кайдымкы эле. З болчу. Син, шин, сот. Сот, сот. Дот. Дот. То, до. Зо. Айн. 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 Абдулла, бул кайсы таңба? Гайн. Гайн. Фа. Абдулла, кайсы таңба? Коф. Коф. Булчу, Абдулла. Каф. Мариям. Лам. Абдулла. Мим. Үнүн катып чыгар, Абдулла. Мариям. Нун. Нун. Ха. Ха. Булчу. Вау. Вау. Хамза. Хамза. Бул хамза жазылганда көбүнчө ушул алифте неме болот, үзүп, мисалы саала десе ортодо келсе ушинтип үзүп окулат да. Булчу. Я. Я. Я таңбасы. Анан Кудай буйрса да бөлүп өтөбүз. Эми баягы алиф деген а деген сөз эле да турабы? Ба, бул т тамгасы, бул с тамгасы. С менен бул син айырмасы кандай, Мариям? Айтып бере аласызбы? О с менен могу с. Экөө тең эле с да мындай карасаң. Бул син, бул та. Айырмасы эмнеде? Са. Бул эки тиштин ортосуна тилди коюп айтат, са деп. Са. А булчу? Бул с кайдымкы эле кыргызда с. Сабак дегендей эле. Ошо айырмаларды жакшы билиш керек. Бул ж кайдымкы эле ж тамгасы. Бул ха. Ха менен хонун айырмасы эмне? Бул ха эмне, Мариям? Абдулла? Моюндан айтылат. Моюндан айтылат. Ха деген тамак кырылбай айтылат, тамак кырылбайт. Бул хо. Хорошо. Хо. Булчу? Дал. Бул дал. Да, ро, за, с, ш. Бул сот менен мо син айырмасы эмне? Бул син с, сабак. А бул сот мындай жоон с, со, са да окулбайт да, эми со. А бул дот, дот. Бул до. Как бир арасында бир до неме бардай да. Зо деп окуган болбойт. До. Булчу? Бул то менен мунун таанын айырмасы кандай? Бул жоон, О, бул то. А бул жөн эле та. А бул то. Зо. Кайталагыла, Мариям, Абдулла. Зо. Мен артыман кайталагыла. Зо. Айн. А деп окулат. Айн. Гайн. Гайн деген бул г тамгасы. Жак кыргыз тилинде айтат го, тек гана г тамгасы. Орус тилинде г эмес да, г. Гойн, га деп окулат. Гайрил магдуби дегенде ушул айтылат да. А булчу? Фа. Ф, бул кайдымкы эле Ф. Фабрика дегенде Ф. Коф. Булчу? Каф. Айырмасы кандай? Коф деген бул коф кандай дегенде. А каф как дела? К. Орус тилинде айтат го, к ошондой айырмасы. Бул кантип дегенде. А бул к тамгасы. К тамгасында кыргыз тилинде кандай сөз бар мисалы? Барбы? Кыргыз тилинде айтылабы? К деген барбы? Же тек гана к деп айтылабы? Барбы? Кдан айтылбайбы кыргыз тилинде? Бул айырмасы ушул. Бул коф кандай дегенде, орус тилинде как дегендей сөз да. Как. Булчу? Лям. Булчу? Мим. Бул мим кайдымкы эле м. Лям деген л тамга.
Мим. 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 Болчу нун. Нун. Бул кайтып келе ны тамгасы. Неде кыргыз тилинде кандай сөз бар ны тамгасы? Нан мисалы, нан. Эч айырмасы жок. Араб тилинде бирөө эле тамга. Болчу. Ха. Ха. Болчу. Вау. Вау. Бул Хамза. 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 Болчу. Я. Я деген бул я тамгасы эле. Я. Анан Кудай буйрса тамгаларды да бөлүп чыгарабыз. Бул китеп менен өтөбүз. Туугандар келип китеп кандай китеп менен өтөсүң деп сурагандар бар эле, Мариям. Сен муну окуп бүттүңөр. Ушул китеп менен баштык ортоңку келгенин өтүп Египеттен муну бияка заказ кылдырып окуйм дегендерге таркатайлы. Жеңил окуп калган китеп менен өтөбүз. Кудай буйрса башкы ортоңку жазылыштарым бар. Китептин мындай көрүнөт мына. Кудай буйрса. Жеңилби Мариям же оор бул китеп? Жеңил. Жеңил,